Ассаламу алейкум, урматтуу Тез кабар каналынын катталуучулары. Эгер сиздер Бишкек шаарынын так центринен үй издеп жаткан болсоңуздар, под ключ жаңы бүткөн 200 метр квадраттык 2 кабаттуу үй сатууга чыкты. Бардыгы дизайнерский, неоклассикадагы ремонту менен свежий, под ключ бардык эмеректери киргизилген, сатыла турган баасы $280.000 кеми бар деп жатат. Дареги Азия Молдун батыш тарабында 500 метр аралыкта тагыраагы Алтымышев көчөсү менен Анарбек Бакаев көчөсүнүн кесилишинде жанында жайгашкан 7-линия көчөсү 7-даректи 2X навигатор аркылуу издеп келсеңиздер болот. Баасын уктуңуздар, юридикалык бардык документтери так, кааласаңыздар ипотека жол менен алсаңыздар болот, кааласаңыздар 2-3 бөлмөлүү батирди сунуштап үстүнө кошуп төлөө жолу менен дагы сатып алсаңыздар болот. Жалпы таза 7 жилой бөлмөсү бар. Биринчи кабатта 2 санузел, экинчи кабатта дагы 2 санузел. Жер аянты 3 сотук, бардык централдык борбордук коммуникациялары менен газ, суу, свет, канализация баары орнотулган, жылытуу системасы дагы толугу менен газ менен жылытылат. Үйдүн сырты жылууланган, бышык кыш менен түшкөн. Ушул биринчи кабаттагы жаркыраган ремонту менен ТВ зона, жумшак мебелдери бардыгы орнотулган кенен болгон холл бөлмөсү. Өзүнүн аянты ушул 40 метр квадраттын тегерегинде чыгып калат. Мынандай ТВ зона, интернет кабелдери баары орнотулган, занавескалары баардыгы коюлган. Узун болгон коридор, бра лампа, кичи лампа, люстралары баары коюлган. Бул краска болуп жасалган, өтө сонун, укмуш. Так, мынал жагы общий санузел бөлмөсү. Мынакей. Биринчи кабаттагы санузел бөлмөсү, душ кабина, унитаз, инсталляция, раковина бардык сантехника каражаттары орнотулган, под ключ 100% бүткөн. Кирип жашайсыздар. Андан бери мына бул бөлмөгө кирсеңиздер, прачечный бөлмө, кир жуучу бөлмөсү. Мынал жерге гүлдөрдү орнотуп, өтө сонун кылган. Биринчи кабат бардык бөлмөлөрдүн полдору кафель болгон, теплый пол бар. Экинчи кабаттагы бөлмөлөрдүн полдору болсо ламинат болгон. Так, бул жагы жаркыраган ремонту менен кухня бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Бардык эмеректер коюлган. Кухонный гарнитура, газ плита, вытяжкалары менен мына бул тараптагы дагы бүтүн эмеректер под заказ жасалган. Жылуу суу, муздак суу, суу фильтрлерден бери бардыгы орнотулуп коюлган. Муздаткычтар, стол стулдар, чай ичүүчү, мынандай кулерлерди дагы бардыгын орноткон, свежий ремонту менен мынандай подставка полкаларын дагы аябай укмуштуудай заманбап кылып под заказ жасатыпты. Так, тепкич аркылуу подвалга түшө турган болсоңуздар, бул жакта чакан 20 квадраттык бир бөлмөсү бар. Котел ошол жакта жайгашкан. Газовый котел орнотулган, ушул көрүп турган эле. Асты кафель болгон, бардык ашыкча, азык түлүктүн бардыгын ушул жакка сактасаңыздар болот. Кана жүрүңүздөр. Андан бери түз эле чыга турган болсок, мынакей. Жаркыраган өтө сонун, под цвет жарашкан кафелдер орнотулган. Негизги кирүүчү эшиги бул тарабында жайгашкан, панорамный эшик терезелери баары орнотулган. Андан кийин бурон эшиктен киргенде эле маңдайда тепкичтин асты кладовка, жыгач аркылуу жыгач менен тепкичтерин жасаткан, сонун кылып ремонттору жасалган. Бра лампа, кичи лампа, люстралар бардыгы орнотулган туугандар. Мынакей. Үстүндөгү люстралары гүлдөрүнөн бери бардыгын орнотуп койгон. Өтө укмуштуудай болгон. Күнчыгыш тарабында дагы мындай пластик терезелери баары орнотулган. Андан бери келе турган болсоңуздар, экинчи кабаттагы узун болгон коридор, 4 спальный бөлмөсү бар. Биринчи эшиктен кире турган болсоңуздар, экинчи кабаттагы ажаткана бөлмөсү, бардык сантехника каражаттары кирген. Андан бери келсеңиздер, мына бул санузел бөлмөсү, душ кабина, сушилкалардан бери баары коюлуп жасалган. Ар бир эшикти караңыздар, ручкалары кара түстө, ак түстөгү эшиктери менен обналичник доборлору баары орнотулган. Анан ар бир эшиктин ручкасына мындай резина каражаттарын коюп койгон. Мына бул красканы повреждение кылбаш үчүн. Көрдүңүздөр, Включательдер дагы баары неоклассика, дизайнерский под заказ жасалган да, бүткүл ички ремонту. Сонун болгон, укмуштуудай. Бул тарабында родительский спальный бөлмөсү бар. Мынакей. Кирип көрсөңүздөр болот. Бардык эмеректер кирген, бир гана шкаф заказ бериш керек бул тарабына. Шкафтын ордуна учурда мындай вешилкаларды орноткон, кымбат баалуу спальный кроваттар орнотулган. Ар бир терезенин өзүндө мындай жалюзилер коюлган. 3 көздүү пластик терезеси, подоконник, чоң отопление батареялары бардыгы орнотулган. Так, андан бери жүрүңүздөр, калган бөлмөлөрүн дагы көрсөтүп коелу. Мына бул оң тараптагы бөлмө, бул дагы чакан өзүнчө бир детский спальный болуп калат. Люстралары баары орнотулган, чакан болгон бөлмө. Андан кийин бул тарапта дагы оң тарап, сол тарап балдардын жана кыздардын уктоочу бөлмөлөр.
Кана келиңиздер, балдардын уктоочу бөлмөсүнөн көрө турган болсок, мынакей. Өтө сонун кылып бардык шартты койгон. Спальный кровать, баланын окуучу жайы, сабак окуучу, үй бүлөнүн өзү бир уулу бар экен. Ушул жерде компьютерден отуруп бардык IT программалоо кызматтарын бардыгын үйрөнөт экен. Этно сандыктар бардыгы коюлган. Бул тарабына мынандай вешалкаларды орнотуп, анан пластик терезеси, бул тарабы мынандай чоң болгон отопление батареясы. Дагы бир нерсени эске салып кетейин. Үйдүн сырты толук жылууланган, декор болуп жасалган, укмуштуудай свежий под ключ жаңы бүткөн. Анан отопление системасынын батареялары гана наружный, трубалардын бардыгы внутристенный болуп жасалган. Так. Андан кийин эң акыркы кыздардын уктоочу бөлмөсүнө кире турган болсок, бул дагы ушул балдардын уктоочу бөлмөсүнө оп-окшош спальный кровать, отопление батареялары, этно сандык, вешалкалары менен бардыгы коюлган. Ар бир бөлмөдө тетигиндей вытяжка дымоходдору баары коюлган, анткени үйдүн ичидеги аба тазаланып турчу. Мына астынан подсветкаларын дагы коюп тур. Кыскасы мага жакты. Ээси менен чалып сүйлөшөсүздөр. Жер аянты 3 сотук. Бул Азия Молго 500 метр аралыкта жайгашкан 7-линия көчөсү, 7-үйдө. Огородунда бир катар көрсөтөйлү, 5-6 унаа кенен батат. Жүрүңүздөр. Кана жүрүңүздөр. Үйдүн сырткы көрүнүшүн дагы толук көрүп койсоңуздар болот. Мына унаа токтотуучу жайы кенен. Бул жерге ушул 2 катардан кылып бир 5-6 унааны кенен батырасыздар. Ролл дарбазалар ушул пультовый иштейт. Өзү ачылып жабылып, үйгө жакындаганда тарс пультты басып коесуздар, өзү ачылып жабыла берет. Мынакей сырткы фасадын келтирген туугандар. 3D кылган, үйдүн сырты толугу менен жылууланган, бышык кычтан ушул 2 кабаттуу болуп түшкөн да. Мына бул тарабында ушу 1 метрден ашууныраак аралык, газ трубалары тартылып киргизилген. Үйдүн артында дагы 1 метр, өйдө тарабында дагы 1 метрдин тегерегинде аралык калтырылган. Жер аянты жалпы 3 сотук, кызыл китеп, договор купля-продажа, техпаспорт, эксплуатациядан дагы толугу менен өткөн. Мына, кана жүрүңүздөр. Асты мына жерлер стяжка болгон. Үйдүн ээлери сиздер ала турган болсоңуздар, мына ашыкча, мына жерде эски дарбаза, башка ашыкча буюм тайымдардын бардыгын теп-тегиз кылып алып чыгып тазалап кетет. Так, андан бери келиңиздер, көчөлөр асфальт басылган. Мына ушул 7-я линия деген көчө, тетиги 74-мектеп. Мына 3 үйдөн кийин 74-мектеп. 60-ов көчөсү, ал эми сол тарабында Анарбек Бакаев менен ушул 60-ов көчөсүнүн кесилишин ориентир ала бересиздер. Күнчыгыш тарабы Азия Мол. Гагарин көчөсү дагы өйдө тарапта жакын. Ушунан түз эле Гагаринага чыгып барсаңыздар болот. Мечит бул тарапта, Азия Мол бул тарабында, 74-мектеп бул тарапта. Кааласаңыздар Ош базарга, кааласаңыздар Цум, Гум. Кыскасы шаардын бардык булуң бурчуна транспорт аябай ыңгайлуу жайгашкан. Чалып сүйлөшөсүздөр. Ушул үй сатылат. Дизайнерский ремонт менен баасы 280 000 кеми бар. Алмашуу жолдору, варианттары бардыгы каралат. Ассаламу алейкум.